Руслан акын тартуулайт. Kim бар бұл жақта? Шықпайсыңар бей! Эмне болду? Эмне аңыраңдап? Емне аңыраңдап. Сілер қандай немесіңер? Біреуінің баласын ұрсаты жоқ өле, қайра қармап кет өле. Жөн қойса тақырлеп башқа шыға аласыңар да? Эмнеде эле дөөрүп атасың? Адамча түшүндүрчү, эмне болду сага? Чоң жигит, сиз кимсиз? Мен бұл баланың байкесі болом. Келші бер, Амир, кел оған. Шілер бар. Мынаки. Сілер аяу еле аша чағып баратасыңар, ей. Тақырлы еш нәрсені тақтап еле, балдарды қармап келе өле. Макул. Жүріңіз чоғыл тақташ аланда. Мен үшін ол жерде атайын тепкіш болбосо. Мен қандай қылып, не, учып кірішім керек пе? Жем, не? Макул. Тұра тұрыңыз анда. Мен қарап шығайын. Кетіме тұрыңыз, кетіп қалыңыз. Жүр, кеттік, Амир. Ой. Күттүрүңүз дебеди, күттүрүңүз. Чыгат азыр. Бұлар саға қол көтерген жоқ бұ? Жоқ, Құрсағың тоқ бұ? ачқа. Бұларда бет деген қалбай қалыптыр да. Балдарды ашқа қармашып. Мен бұлардың үстінен арызданбасам болбай қалды. Өзіңер барасыңар ошо балдар үйіне. Пенсияны ошақтан тососыңар. Сіз чын эле байкесіз бе? Ооба, байкесі олам мені. Өткенде да сұрағансыңар, эмне қайра-қайрыле сұрап атасыңар менден. Мен сілерге эмнемен бе жемне? Эмнемен? Биздин системада төлөгөн деген киши 2 жума мурун эле Москвага кеткен деп көрсөтүп атпайбы? Биягы болбай қалды енім. Жыралбеке, Амир қайда? Амирді балдар үйіне алып кетішті. Ертерек айтпайт белес. Ошол жерден кирип бармакмын. Сен дағана қызықсың ғой? Жашың жетелек. Ал жаққа сенің алып қалышмақ. Компьютерден башкасын жазайм. Алар баары билип коюшат. Андан көрө апаңды эртерээк табышыбыз керек. Азыр апаңдан башка эч ким Амирди алып чыга албайт ал балдар үйүнөн. Апамды издегенден пайда жок. Биз ага керек болсок өзү эле кайра келмек. Абактан качуу деген тасманы көрдүң беле? Арбаңыз. Саламатсызбы? Мен Амир Бердибеков деген балага келдим эле. Аны жакында эле бул жерге алып келишиптир. 10 жашта. Бою узундай. Чырайлуу бала. Сиз кечиресиз, кимиси болосуз?
Мен алыскы туугандан жакынкы коңшу дейт эмеспи? Мен кошунасы болом. Анан Амир досу экөө мага үйгө келип анда санда жардам берип калышчу. Ошо досу айтып калды ушул жерде депчи. Түшүнүктүү. Азыр күтө туруңуз. Кандайсың, Амир? Жакшы. Атай какта? Эште күтүп атат. Кеттикпи? Биз сени алып кеткени келген жокпуз. Неге? Амир. Абактан качуу деген тасманы көрдүң беле? Кайсы болду экен? Айтайынбы? Амир. Бул боюнча бирок эч ким билбеш керек. Эч кимге айтпа, макулбу? Макул. Эми айт, кайсы дуал? Терезелердин туткалары жок турбайбы? Кантип качасың бияктан? Столовойда бир терезе бар. О жактан чыгам. Амир, бул тууралуу эч кимге айтпа, макулбу? Бир да бала билбеш керек, түшүндүңбү? Трол эке. Мен телефонду эже алып алгам. Ошону алып коюңузчу. Макул. Эмне кылып жүрөсүң бул жерде? Ичиме отуп атат, дагы деле турта албагалы. Анан эмне турасың? Мен жаңы келген болуптум. Адашып кеттим. Туалет каякта экенин унутуп калдым. Тегири столовойдун жанында сол жактагы эшикти көрүп атасыңбы? Ошол жакка бар дагы комнатаңа жөнө. Макул. Болботту. Моларды завтракка даярдаш керек болчу да. Азыр кое коеюн, Койчу айланайын, анан деле жечесиң. Пойдем покурим. Я сегодня угощаю. Конфетки.
тиктокке киргизсең тиктокко киргизсең Бияка кимиси келип каны? Эй, каштады. токто дейм. Эй, токто! Токто дейм. Токто дейм сага. Токто дейм. Эй, бала, токто дейм. Эй, мен бирай кармасам бутун сындырам. Токто дейм сага. Секир. Кас. Бүттүрөм сени. Жетпей калбадыңбы? Забордон ашып секирип өттүм. Ой, качса кача берсин. 1-2 күн шаарды айланат да курса качканда кайра келет. Көрөсүңбү? Сагындыңбы сен? Мен болду, ыйлабайм. Мэй, сага. Ичесиң? Рахмат, ичер. Мен эми мектептен качпайм. Жакшы окуйм. Эмес сага. Жакай экең рахмат айт. Жакай экең болбосо, бияктан сени чыгарып кетмек эмесмин. Атай, мен сага канча айтам, мен Жыкы эке дебей жүрчү деп. Кечирип коюңуз, Жыргал эке. Амир, бер телефонду. Экинчи жагында эжелерге карматпай жүр. Рахат нең турбайын. Каякта жүрөсүң? Чалсам такыр эле албайсың го? Я? Тип. Эгерде мени кидайт этсең, башыңды балтылап салам айтып коеюн. Бүгүн алдыгы досум менен келип мага жолугуп кеткиле. Уктуңбу? Каякта жүрөсүң? Чалсам такыр эле албайсың го? Я? Тип. Эгерде мени кидайт этсең, башыңды балтылап салам айтып коеюн. Сен эмне кайра баштадыңбы? Маршина бар. Сен эле ата атсаң жетишпек деле. Жигиттер! Эмне мушташ? Жөн эле байке, ойноп атабыз. Ошентип ойнойт бекен. Бердибеков Сагын деген барбы ушул жерде? Ушул жердин ээси болсо керек. Мен атам болот. Жумуштар менен чыгып кеткен. Кечирек келет. Бул жерде өрт коопсуздук эрежелери сакталбаптыр да. Кафени иштеткенге болбойт. Могу кагазды атаң келгенде берип кой. Курсак кандай? 2 күнөн бери эч нерсе жей элекмин. Тамак жасап берейинби? Жок, кийиктиктен эч нерсе өтпөй атат. Сен эмнеге мага айткан жоксуң аны колдонуп жүргөнүңдү? Мен сени эч нерсе жашырбайм го. Эмне болуп билинип калган билбей калдым.
Канча болду аны колдонуп жүргөнгө? 2 ай болуп калды. Рахат, аны дейин кинолордо эле жакшы көрсөтүп коюшат. Сен көрдүңбү баягы наркомандардын кебетесин? Сен эми больницага эртерээк барып көрүшүң керек. О, баргым эле келет. Бирок Кайсардан куртулуш керек. Баягы синтетиканын акчасын бербесем, өзүң деле уктуң го. Эмне кылат мени? На, тамак жасап тапкан акчам. Ушундай көз чабып барып берели, кутулабы. Кайсардай партнерлор керек жок мага. Жок, досым, сен көзүнө көрүнбөй эле. Мен өзүм барып эле берип коем. Сени сураса, башка партнер табыл деп айтып коем. Сага кол салбайбы ал? Жок, сабайт. Мону көргөндө эле болду. Унчукпай калат. Билем го аны. Анда сүйлөшкөндөн кийин мага чалып кой. Жок, конечно, досым, давай. Көрүшөбүз. Братан! Бол, братан, экинчи кайталанбайт. Дагы бир жол кечиктирсең, көмүп салам, уктуңбу? О, братан, уктум. Не дедің? Не дедің? Қайталатсың? Братан, барын саттым. Жеңді. Өзің да жеп алдың, я? Жок. Жок, братан, жок. Мына акча, мына. Жана халал досың каякта, Братан, ал болбой калды. Колунан эч нерсе келбейт экен, братан. Сен өзүңө ишенесиңби? Азгырылып кетпейсиңби? Жок, братан. Азгырсам мурда эле жеп жүрө бермекмин да. Ишенем өзүмө. Иштенге дайыр, братан. Анда сага дагы бир тест бар. Бир-эки бай кызды табасың. Синтетикага отургузасың. Биздин постоянный клиент кыласың. Жемне? Тест жакпай калдыбы? Тесттен кайра эле өтө берем да. Тиги досуңдун депозитин алып келсең ушул да. Бирок ушул тапшырманы аткарсаң, сени доляга отургузам. Братишка. Братан. Эгерде дагы алдай турган болсоң, тетигиндей кылып эркелетип отурбайм. Сразу көмөм. Түшүндүңбү? Түшүндүңбү? О, братан, уктум. Давай, бошсуң. Эмне экен, көрдүңүзбү? Азыр кичине чыдап турчу. Бир ай мурун Сагын байке кафени ачыш үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигине арыз жазган турбайбы? Эгерде өрт коопсуздугунун эрежелери аткарылса, анда корутунду чыгарып беришет экен. Ошол корутундуну алгандан кийин анан кафени ачса болот экен. Түшүндүңбү? Рахмат, Жыргал аке, рахмат. Не келдің бияқа? Үйгө барбайсың ба? Завуч тажатты. Сени кайра сурай берип эле. Анан окуунун акчасын сурап атат. Анан? Ачык болдум. Тамак барбы? Тамакты үйдөн жейсиң. Жүр. Мына сага даярдап коем мына. Мен азыр келем, үйдөн эч жакка чыкпай,
Ассалаумалейкум. Кымдайсыздар Алып аке? Алейкум ассалам, жакшы. Сізге сэндвич алып келдім. Осы істеп көрсеңіз. Рахмат. Бирок мен шашып аттым эле азыр жаңы жумушка орношуу боюнча жолугушууга бартам. Жақсы. Мен негизи сізге рахмат айтайын деп келгем. Америкөзгө жардам берип атасыз. Оралда дана татыктуу күчтүү партнер болуп куткарып атасыз бизди. Чыканагымды өп койчу. Шашып атканда сен дагы алыстан баштайсың да айландырып. Түз эле бетке айтпайсың, эмне үчүн келдиң? Жыргалып аке, эмне кыласыз? Ошол колл-центрде иштеп, күнүгө зеригип, компьютердин экранын тиктеп. Бизнес жөнүндө китептерди бекер окудуңузбу? Жыргалып аке, андан көрө партнер болуңузчу. 50% үлүшү сиздики болот. Атай, сен өзүң айтмакчы, менде акча жок да, бутум дагы баспайт. Анын үстүндө акыркы күндөр сага ишенич кыйын болуп калды. Өзүнчө эле жаштын алга келип бир нерселерди кылып жүрөсүң го. Жолуман каччы, мен чыгып кетейин. Жыргалып аке, туура айтасыз. Мен сизден көп нерсени жашырдым. Бая базардан алып келген кран менен түтүкчөлөрдүн баасы негизи 1250 сом болчу. 2090 эмес. Анан чет өлкөгө кетким келип, сизден акча алыш үчүн сетиңизди мындай эле өчүрүп кеткем. Иштен кеткен эмес. Кээде ойлонуп кетем. Кетем деп чыкпаганда атам түрө калмак окшойт деп. Девочки, я думаю, что сегодня классная погода, но оказывается, вы классные. Давайте познакомимся. Кыздарики, ножны шарики, таныш болбойлу. Давай как-нибудь погуляем. Да, конечно, давай. Айтулук! Кандайсың? Жакшы, рахмат. Мен таныдың ба? Мен Атайдын досу. Сен фотоаппаратың мен үйүмдө алып калыптыр. Ооба айтып элем, досумдун үйүнө деп. А кантип алып кетсең болот? Жай качан? Сен телефон номериңди берсең, мен сага чалып коем, 0508 508. Бул мени алдаганың үчүн. Бул болсо, сагын байкенин каза болуп калганына өзүңдү күнөөлөп жүргөнүң үчүн. Экинчи антип ойлобо. Макулбу? Монтип ыйлаганыңды токтот. Кудай таалам ар кандай сыноолор менен сынайт экен. Анан сен эмне? Ушинтип орто жолдон сынып каласыңбы? Ыйлап, кол шилтеп. Кол утуң бар. Көзүң көрөт, кулактарың угат. Сапырбайсыңбы? Шалпыйбай.
мен алдагын өчүр. Нени? Өнөктөш дегенди. Атай, чогуу сапыралычы, аңтарып, көңтөрөлчү, бир жаңылык кылалычы. Келе калды. Бирок бир шарт бар. Эки багытыбыз болот. Биринчиси туура жолу, экинчиси оңой жолу. Биз туура жолунан баштайбыз. Макулсуңбу? Келе калды. Эми иш кагыздары чогултуш керек. Ирина Кайратовнаны чогулта калабыз. Не аңгеме, не аңгеме, не аңгеме. Сагынбайке дагы кайсы жакка жазчу эле жумуш боюнча? Биякта жок экен эч нерсе. Телефону каякта? Паролун билбейм бирок. Амир сенчи? Түшүнүктүү. Сонспа? Здравствуйте. Пипка барбы? Бар. Сдачи. А во что будете играть? FIFA. Хорошо, пройдемте. Чоңгуз, азыр болсо мага курьер келет да, тамак менен. Анага чалып коем дагы келсин, а? Хорошо, учту. Телевизор, Wi-Fi кошулганбы? Да, конечно. Хорошо. Хорошо, играй. Барын карап чыктым. Эч кыйналбайт экенбиз. Азыр Кудайга шүгүр. Салыкта, санитардык кызматта, элди тейлөө бардык кеңселерде санариптештирүү болуп калыптыр. Мурункундай кезекке туруп кыйналбайт экенбиз. Юрист жалдап дагы кереги жок. Өнүгөт деген ушул, Биздин очередь 330 экен. Азыр канчага кетпиз? 218 дейт го. Биздин кезек келгичекте эртең эмес бүрсү күн болот го. Жыргал байке. Бардык жерде санариптештирүү оңой, жеңил болуп калды деп айтпатсыз беле? Мен кайдан билип турмун? Баракчасында ошентип эле жазылып турган. Бирге чейин тамакты цехке жеткириш керек да. Эми эмне кыл дейсиң? Мен деле кезек күттүрө берип чарчап баштадым.
Сіз тұрбай эле отурасыз го. Тамашаң жакшы болду. Өт. Саламатсызбы? Бухгалтерияга акты? Мен өзім барып келейінші. Жыргал Эркинбеков өзгөсүн. Жоқ, бияк эмес, токточу. Үстү. Чыгар үстүнө. Бияк эмес, турбай. Айтпадым эле сизге. Жүр, аз окшойт, анда. Жок, бул эмес. Мол экен. Тыкылдат эми. Тыкылдатчы. Не экен? Бирөө бар экен. Жыргал байке, чоң эле алдысыз го. Эй, жүр, биздин кезек келди. Бирөө кирип кетелек да. Келди го деп ойлогом да кезекти. Атай. Очередиңиз келди. Жок. Дааратканага барыш керек болуп калды. Кой тур. Өтпөйт экен. Жиндисиңби? Кой тур, абайлечи. Салам алейкум, байке. Байке, биздин документтерди карап коюңузчу. Сен окуганды билесиң бе? Байке, менде даяр тамак бар. Сложный гарнир тоок эти менен. Болгон жылытып эле коюш керек. Аябай даамдуу, байке. Карасаңыз мына кетесин. Мен сизге ушу тамакты жылытып берейин. Сиз биздин документтерибизди карап бериңизчи, сураңызчы. Микроволновка коридордун аягында. Мен азыр, байке. Эркинбеков Жыргал. Бияктамын, байке мен. Эркинбеков Жыргал. 5-ші терезеге келиңизчи. Бияктамын, байке. Биякта айта бериңиз. Бияктамын. Кечиресиз. Байкой калыптырмын. Бул жерлерге кол коюп коюңуз. Мына байке, ысып келин тамакты. Тамагыңыз дамда болсун. Телефонумду жазып калсаңыз болот, байке. Тамак жазса чалып коесуз да. Бул жакта иштеген эжелер, байкелер менен чогулуп, 10 порциядан ашык заказ кылсаңыздар, бизден скидка болот. Айт номериңди. Атай, тебе нужно получить знания, поступить в хороший университет, а потом стать хорошим специалистом. Я все понимаю, но мне нужно открыть кафе, иначе наш дом заберут. Вы же сами говорили, что нам нужно быть самостоятельными и стремиться к своей цели. А что с Амиром? Амир будет учиться здесь. Скоро деньги появятся.
Подумай хорошенько. Я тебе даю еще один шанс. Хорошо? Хорошо. Девчонки, первая фотосессия бесплатная? Нет, нам не интересно. Роха! Ассалаумағалейкум. Салам. Қандайсың өзің? Қайсармен жетіштің бе барын? О, чечтім, брат. Жана сен чалган турайсың. А душе кол бошой калды. Бул жакта эмне сатып атасың? Эч нерсе? Сабак окшош доставщик болуп иштеп жүрөм. Баягы экөөбүз сүйлөшпөдүк белек. Ошондо мен мээме келип, жашоомду өзгөртөйүн деп чечтим. Макул анда. Кечинде кафеге келе бер. Все, аракет кылам, родной. Да. Рахмат сага, рахат. Чоң рахмат. Ёк, как будто фотоаппаратты белек бергенде болду там. Ёк. А если не секрет, фотикти эмне кыласың? Буну айтып берсем, көп убакыт кетип калат го. Пожалуйста, айта берчи. Мен убакыттын кенен как раз заказдарды да бүтүп койдум. Сен проекттин ушул жерлери болот го дейм. В принципе, да, болот. Мен ушундай жерлерди такыр таппай айткам да. Рахмат сага. Келдің бе? Иш кагаздары буюрса чогулду. Эми өрт коопсуздугу боюнча корутунду калды. Корутунду? Вроде кыргызча эле сүйлөп атасыз го. Түшүнгөн жокмун вообще. Мындай өз тилиңде көркөмүрөөк сүйлөп жүрчү кыргызча. Сен мисалы аябай жакшы көргөн кооз кийимиң болсо, ошону дароо кийгенге шашасың, туурабы? Анан өзүңдүн ушунчалык бай, кооз эне тилиң турса, орусчаны сүйлөп зээндик эйтесиңер да жаштар. Чоң ата, дизайнердин кыргызчасы кандай болот анда? Бул жака дизайнер табып коздобойлу. Дизайнердин кереги жок аяка. Өз тили кылабыз. Аяка да акча берип отурабызбы. Андан көрө могу тизме менен кетели. Мына биринчи, силердин үйдүн Асиядан чыгарышыбыз керек. Экинчи, Сагынбайкенин унаасын күрөканадан алып чыгышыбыз керек. Анда эме Амирчиктин окуусуна да төлөш керек деп жазып коюңузчу. Ал бар, ооба. Мына ушунун бардыгысына 230 000 сом акча керек. Баса. Жарк Франчески деген ким? Билбейм. Сагынбайкеге бир нече жолу акча келиптир да. Ошол адамдан. Аны Сагынбайке кайра өзүнө жөнөтүп жибериптир. Сагынбайкенин чет өлкөдө достору жок беле? Ами, кээде ушактар чым болуп калат Ёк. Сен атын түшүнбөй турбайбы? Ал ушактардын мага кандай тиешеси бар? Ушунчалык кыйналып проект жасап эмне кыласың? Мондай папаң тургандан кийин. Америкада унирлерге мындай эле өтүп кетсең болот да. Ал университеттерде тааныш, билиш деген жок. Ар бир абитуриент өз акылы менен өтөт. Бирок сен молодец экенсиң. Баса, фотик үчүн кечирим сурайм, үйдө жатып бериптир, мурда эле өркөйсөң болот сага. Эмне кечирим сурайсың? Атайга айтсам өзү алып келип бербей койду. Ал досума көңүл бурбайлы ой, кээде ушинтип кончетип коет. Бир күнү бош болсоң, клубка барып келбейлби, кандай дейсиң? Жок, мен клубтарга барбайм.
мейлі анда мен келдім. Рахмат саған. айтмай тоқтасаң, шын айтқандачы, маға сен қылған нәрселер жат да. Анан ойлонуп көргөм негизичи, мен да ошо сага окшоп урбанистика менен иштесем бе деп. Мен го университетке тапшырайын деп проект жасайын деп атам. А сенчи? Мен жанагы новостройкада жашайм. Анан өз жашаган жеримди кооздогум келет. Өзүң деле көрдүң го кетесиң. Бирок менде опыт жок, практика да жок. Ошондуктан давай чогуу иштеп жасап көрбөйлүбү. Сен менин шефим болосуң. Анткени мен новенькиймин да. Жаңы үйрөнүп келип атам, а? Макул. Иштешип көрөлү. Жакшы бар. Да-да. Амир, заходи. Привет. Алтын Жакоповна, вы говорили, что я в любой момент могу к вам прийти? Да, конечно, садись. Я не хочу попасть в детдом. Так, а почему тебя должны забрать в детдом? У Атая нет денег на школу. А я не хочу отсюда уходить. Мне здесь очень нравится. Знаешь, как мы сделаем? У нас в школе есть грант. Мы даем самому лучшему ученику 100% скидку. Я могу участвовать? Конечно. Только ты постарайся выиграть конкурс. Хорошо? Жыргалып аке, азыр тигил жарыкчы досум келет. Сиз каршы эмессиз бе, эгер кафеде дойласы болсо? Сен ал досуңа ишенесиңби? Ооба, ишенем. Анын ата-энеси Россияда. Өзү болсо бул жакта жалгыз жашайт. Шустрый бала. Көп нерсени билет. Мындай да Атай, жакшы бир сөз бар. Достуктун негизинде жаралган бизнеске караганда, бизнестин негизинде жаралган достук жакшы деген. Эгер ал досуң бизге окшоп күйүп иштей турган болсо, жок дегенде кызыгуусу болсо, анда көрөлү. Ала? Саламатсызбы? Атайсызбы? Ала? Мен өспүрүм балдарды камкордукка алуу кызматынан чалып жатам сизге. Амир боюнча. Угуп атам. Өткөндө Амир апасынын аты жөнүн берди эле, таап бериңизчи деп. Анан биз издедик. Көрсө ал тиги Кыргызстандын жарандыгынан чыгып, Италиянын жарандыгын алыптыр да. Ал жакта Жарк Франчески деген аты менен жашайт экен. Ким дейсиз? Сиз айткан Жарк Франчески менин апам окшойт. Апам? Амир, зарядка алып чыксаң? Sen baribir parолун билбейсиң да. Апам туулган күнү качан эле? 12 октябрь 1984 жыл. Салам достор, силер менен Шамшер. Бизди колдоп, жакшы көрүп жатканыңыздар үчүн чоң рахмат. Биз аябай аракет кылдык. Эгер кийинки серияларды күтпөй дароо көргүңүздөр келсе, анда биздин атайын Азо стриминг тиркемесин
жүктөп көрсөңүздөр болот. Мындан тышкары дагы көптөгөн кино тасмаларыбызды тартып алайбыз. Иштетеңер алды жакта.